Айгерим Расул кызы. Бири-бирибизди толуктап турабыз. Азамат жана Айгерим. Экөөбүздүн жумуш сәл окшошуп кетет. Мисалы, майрамдарда мен ырдап жатсам, Азамат тартип сакчы. Тойлоп жүрсөң, жолдошуңдун жини келбейби деп сурай беришет. Өзү кеч келсе кайдан? Мен андан мурун эрте келем үйгө. Чыгырмачыл адамдын жолдошу болуш оңой эмес, а бирок милициянын жубайы болуш андан да кыйын. Эмнеси болсо дагы бири-бирибизди толуктап турабыз деп ойлойм. Деп жаздырчы жолдош экөөнүн сүрөтүн жүктөп. Эскерте кетсек, белгилүү ырчы Айгерим Расул кызы Бишкек шаарында туулган. 2009-жылы мектепти аяктап, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтуна тапшырган. Жеки ырчы катары Түнкү Бишкек аттуу менен элге таанылган. Маалымат булагы заманча кеткейжи. Акыры сүйдүрүп алам. Айжамал Кабыловадан жаңы клип. Таланттуу ырчы Айжамал Кабылова көрмандарына өзүнүн жаңы клибин тартуулады. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Айжамал Кабыловадан жаңы клип. Акыры сүйдүрүп алам. 30 апрелден баштап КТРК музыка телеканалынан көрө аласыз деп айтылат маалыматта. Кошумчалай кетсек, Кыз Бурак тобунда бир нече жылдар бою эмгектенип, аттактуулукка жеткен ырчылардын бири Айжамал Кабылова Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун 30 Адыр айылында 1982-жылы 2-ноябрда төрөлгөн. 2010-жылдан тарта Айжамал Кабылова жеке ырчы катары чыгармачылыгын уланткан. Жан, Ак кулдардын арманы, Айта бар арманымды, Күттүм сени, Турмуш сабагы деген ырлар менен таанылган. Маалымат булагы заманча кеткейжи.